Саламатсызбы? Регионда Абалким автордық программасы. Otur, beka, ana. Çatma, tura. Баткенде орын алған бұл оқия әлбетте Қырғыз бийлигине, өкмөтүнө, ансыз да күн сайын күчөп жатканы байкалган эл арасындагы наразычылыктын ан сайын күчөшүнө алып келди десек жалган болбойт. Эми ал жерде бул ирет кандай себептен тажик тарап ок атып, 3 кыргыз аскерин жарадар кылып, тажик тургундары таш менен кыргыз жаранынын бетине чаап, эс учун жоготтуруп, анан дагы тажик жоокерлери аткылаган октон кыргыз жарандарынын үйлөрүнө чейин автомат октору толуп кетти экен деп кабатыр болуп, ич-ичиңизден кайгырып, өзүңүздү араңдан кармап турган болсоңуз керек. Мындай абалда болсоңуз, демек сиз Кыргызстанга, кыргыз жерине, кыргыз элине кайдыгер эмессиз. А балким сиз күнөөнүн баарын элге коюп, билип-билбей эле кыргыз элин ар кандай акылдуу сөздөрүңүз менен жамандап, жөн эле отурушпайбы, бийлик аракет кылып атат го, эптеп эле бийликти жаман көрсөткүсү келип жатат деп отурган болушуңуз да мүмкүн. Анда сиз же тажик жаранысыз, же тажик тараптын кызыкчылыгын колдоп көздөгөн кыргыз чиновнигисиз, же ошол чек ара аймактары аркылуу контрабанда ташып, акча кылып жаткан аткезчисиз, же жөн эле абалды түшүнбөгөн патриоттуулук дегенден такыр кабары жок бир адам болушуңуз мүмкүн. Анткени эч бир адам өз жерине бирөө курал менен кол салса, аны туура көрбөйт. Таш менен уруп куйганда, бизди тажиктер урганда, мен ошол жерге барып таш маяга тийген экен мага. Турат. Кече тиктирип келдим Баткенге барып. Жыгылып туруп, ошондон ар жагын мен жакшы элестете алып билбейм да. Эми Баткенде орун алган акыркы окуя тууралуу кыскача айтып өтөлү. Маселе кече же бүгүн жаралып калган эмес. Баткен районундагы Көкташ айылында буга чейин да бир канча ирет чек ара чыры катталып турганын билесиз. Бул ирет аталган айылдагы чек дөбө участкасында Кыргызстандын жеринде турган участкасына кыргыз жараны жылдагыдай эле үрөн айдаган. Муну көргөн бир дубал нары турган тажик жарандары жана аскер кызматкерлери дароо ызы чуу салып, таш атып башташкан. Өздөрүнүн тракторун киргизип, бул биздин жер, бул жерге силер айдоо салганга укугуңар жок деп жаңжал салышкан. Айыл эли албетте аларга каршылык көрсөткөн. Кыргызстандын да чек арачылары келип, тажик кесиптештерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аракет кылышкан. Бирок кайдан жайдан тажик тараптан минометтук ок атуулар башталып, алдын ала даярдалган позицияларына турушуп, кадимки куралдуу кол салуу орун алган. Кыргыз жарандары жанын сактап калыш үчүн бир аз артка чегинип, канал болобу, дарак болобу, жолдогу тосмолор болобу, айтор жашынууга мажбур болушкан. Кыргыз аскерлери болсо асманга ок атып, эскертүү берүүдөн башка эч нерсе кыла алышкан эмес. Анткени тажик аскерлери менен атышууга уруксат берген буйрук болгон эмес. Аргасыз кыргыз аскерлери тажик жоокерлеринин ок атууларына көкүрөгүн тосуп гана туруп берүүгө мажбур болушкан. Биринин абалы оор, жандандыруу бөлүмүндө жатат. Анан бир аскер кызматкерибиз бүгүнкү күнү абалы оор, реанимация бөлүмүндө келген убакта бизде ошол операция жасалды. Операция жасалып, ошол ок алынды. Анан бир ок ошол 11-чи омурткада турат. Бирок ок биринчи кезекте биринчиси жүлүн омуртканы жабыртаткан. Жүлүндү жабыркап туруп, азыркы күндө абалы оор бойдон калууда.
Ок атканы аз келгенсип тажик тараптан ошол чек дөбө участкасында жашаган кыргыз жаранынын үйүн да өрттөп кетишкен. Күйүп күл болгон турак жайында жарандын керектүү документтери да жок болду. Дагы жакшы 5 баласы жана аялы үйдөн качып чыгып кетишкен экен. Болбосо алардын азыркы абалы кандай болоорун бир Кудай билет. Дагы бир үйдүн терезесине да ок атылган. Тилекке жараша ал бөлмөдө да эч ким болгон эмес. Алар да качып тазалап кетишкен. Жалпылап алганда окуя накта кыргыздарды өз жеринен айылынан безитип, ушул ызы чуулардан тажатып, анан аргасыздан аймакты таштап көчүп кетүүгө мажбур кылуу тактикасынын артында жүрүп жаткан саясий конкреттүү бир максатты көздөгөн пландуу иш-аракеттердин бир бөлүгү экени байкалып турбайбы? Видеодо балким сизге маселе анчейин жеткиликтүү көрүнбөшү мүмкүн. Бирок жерине барып, ушунун баарын көрүп уксаңыз, эркек же аял экениңизге карабастан ыйлагыңыз келет. Кыргыздын өз жеринде туруп, кор болуп жатканына жаныңыз кейит. Колуңуздан келген жардамды берип, чек араны темир тикен менен тосуп салып, ушул элим дагы тынчтыкта кенен басып, кенен дем алып, аз өмүрдү өз жеринде тынч амандыкта жашап өтсө экен деп кайгырасыз. Бирок бийлигиңиз жок, эч нерсе кыла албайсыз. А бийлиги барлар болсо негедир чечкиндүүлүгүн эч эле көрсөтө албай коюшту. Эми маселени бул жагынан карап көрөлү. Биз кече ошол ок атышуу болгон жерге барып, айыл элинен кабар алып кайтканда, мына бул 11 гильзаны таптык. Бул атышуудан кийин тажик тарап артын тазалап, терип кеткенден соң калганынын болгону бир тапкан гана бөлүгү. Мындай октон ал жерде канчасы атылды? Жергиликтүүлөрдүн айтымында ок атуу дээрлик 1 саатка созулган. Караңыз, ушул октордун ар бири ажал алып жүрбөгөндө, анан эмне? Тажик аскерлеринен кыргыз тарапка жакшылык каалап, достукту бекемдеш үчүн, кыргыз аскерлеринин кыргыз жарандарынын өмүрүн узартуу үчүн атылды беле. Эгер ушул менин колумда турган октордун ар бири максатына жеткен болгондо, демек башкасын айтпаганда да 11 кыргыз жаранына тийиш керек эле да. 11 кыргызстандык азыр арабызда бар болот беле, же бул октордон ажал таап калат беле, аны бир жараткан өзү билет. Урматтуу кыргыз эл башчылары, чек ара маселесин чечип бериңиздер. Бул боевик кино эмес. Бул окуяларга көңүл кош мамиле кылууга болбойт. От менен анан ок менен ойношкондун арты качан эле жакшылык менен бүткөн эле. Ичара саясатта кайнап, бири-бириңиздер менен орун талашып, бири-бириңиздерди жамандап, камап, элдин көзүнө ар нерсе болуп көрүнүп жүрүп, абалды мындан да оор шартка алып келип койбоңуздар. Мындан оор шарт кандай болоорун айтпаса деле түшүнүп турсаңыздар керек. Жергиликтүүлөр менен сүйлөшсөңүз, камерадан сыртта бардык арманын ачык айтып бере алат. Бирок камерага эмес, анткени арман айтууга жергиликтүү бийлик күч органдары тыюу салган. Аларды укпай, болгонун болгондой айтып салышса, эртең эл эсебинен айлык алып жатканын унуткан күч органдарынын кызматкерлери жетип келип чара көрөт. Камашы мүмкүн, соттошу мүмкүн. Буга чейин деле дал ушул Баткендеги чек ара маселесин көтөрүп жүрүп, канча жаран, ал эмес айылдык кеңештин депутаты да камакка алынганын билебиз го. Мунун баарын карап туруп, жергиликтүү тургундардын реалдуу сунуштарын анализдеп отуруп, мындай ой келет. А балким Баткен облусундагы бүт бардык мамлекеттик кызматкерлерди, мурун кийин иштеген айыл башчысы, айыл өкмөттөрү, акимдер, облус жетекчилиги, прокуратура, УКМК, милиция, салык кызматы, каттоо кызматтарын, Финпол, бүт баарынын үстүнөн дароо тергөө амалдарын жүргүзүп, буларды түп тамырынан жаңыламайынча Баткендеги абал жакшы жагына өзгөрбөйт тура. Аны ким жасайт? Жогорку бийлик. А жогорку бийликте укук коргоо жагын камсыз кылып отурган киши ким? Акрам Мадумаров. Ал киши кечээ эле Баткендин губернатору болчу. Демек, ал андай кыла албайт. Өкмөт башчысы кылсынбы? Ал киши Жеңиш Разаковду кезинде мактап жүрүп иштешип, бүгүн Акрам Мадумаров менен ошентип жүрбөйбү? Демек, бул кишиден да үмүт кылганга болбойт. А балким Жогорку Кеңеш төрагасы Дастан Жумабеков бул ишти жеке көзөмөлүнө алып, өкмөткө катаал чараларды көрөр. Жок, андай болушу да мүмкүн эмес. Жумабеков тетирисинче өкмөттүн
адвокаты болуп олтурганын парламент жыйындарынан көрүп атабыз го. А балким өлкө президенти өзү киришер. Кандай болгон күндө да президентти премьер-министрден, губернаторлордон, күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринен айырмаланып, эл шайлоо жолу менен добушун берип, кызматка алып келген да. Демек, элдин үмүтү да дал ошол президентте болуп турат. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Өзүбүздүн жерибиз, өз мекенибиз өзүбүзгө гана буйруп, өнүп өссүн. Биздин элге каршы тымызын да, ачык да иш алып барып жаткан ички жана сырткы тараптарга да Кудай өзү ден соолук берип, алкымы менен жүрөгүн тазаласын. Саламатта калыңыз.